мынакей бүгүнкү темабыз жаштар жана майрамдар. Азыр ошол кээде үрөйдү учурган майрамдар да пайда болду. Мынакей Ден Валентин дейбизби, 14 дейбизби, ошонун айынан сүйүү күнү деп коюп, ушул күнү сүйүшүп, андан кийин күйүшүп, анан аборттор, анан аягы келип өлүмгө алып келген учурлар бар. Анда сиздин көз карашыңыз кандай? Деги эле анан урматтуу жаштар, ушул майрамдын тарых таржамалында билип майрамдайбыз же билбей деле майрамдай беребизби? Сөз сизде. Биздин жаштар мээлери деле иштебей калды азыр. Любой нерсени эле майрамдай берди. Эшектин майрамдай эле майрамдай берди, менин оюмча. Мисалы, могу Валентин деген поп майрам экен да. Каякта бир итальянский поп. Аны ошонап келди, азыр деле майрамдап жүр да. Өзгөчө мына кыздардын мээзи иштебейт экен ошо. Мына жана чүпүрөк Валентинге менен алданып калат экен да. Мына ушундай майрамдар бизде болбош керек. Валентинкада 8 мартта жаңы жылда болбош керек. Бул ошо болбогон майрам да. Только арак ичмей, анан бузулмай ушул майрамдын бәрүнө. Урматтуу жаштар, өзгөчө мына азыр кыздарга айтып атпайбы? Ушул балким балдардын деле тиешеси бар болсо керек. Анда силердин көз карашыңар кандай? Ушул агайдын айткан пикири туурабы же туура эмеспи? Силерге кайсыл майрамдар өзгөчө жагат? Жана ушул майрамды майрамдайм дегендер болсо кол көтөрүп койсок. Майрамдайм дегендер барбы? Же биздикилер жанагы актер актриса болуп калган да? Мындай майрамдайм дегендер барбы? Бизде нарында эч ким ичпейт, эч ким дискотекага барбайт, баары жакшы окуйт деп коесуңар. Ушул майрамды майрамдайм дегендер барбы? 32 экен. Калгандарыбыз мындай кошулуп же кошулбайбыз деген немеде турат. Деги эле ушул майрамдын тарых таржымалын ким билет? Урматтуу жаштар, келиңиз. Бул майрамды ага айтып кеткен итальянский поп Валентин ойлоп тапкан. Ал өзүнүн сүйгөнү, ал орусча айтканда гей болгон. Анан кийин ошо өзүнүн сүйгөнүнө жетпей калып, анан кийин өлүп калабы, ушундай сыяктуу болуп да, ошо. Сүйгөнүнө жетпей өлүп калабы? Жетпей калат. Ошо негизи ошо итальянский Валентин деген кишинин атынан ошо Ден Валентина ошо сүйүү күнү деп аталып калган да. Анан ошол өлүп калган күндү биздин азыр жаштар майрамдап атабы? Майрамдачылар. Сен неге майрамдайсыңбы? Жок. Эмнеге? Билбейм. Башынан эле. Мен иши такыр эле майрамдап көргөн эмесмин да. Мага жакпайт ал майрам. Ошол күнү келип, мисалы бир жана азыр агай айтпадыбы, бир чүпүрөк же жүрөкчү, азыркы силердин белек бере турган ошол турбайбы? Бир жармөк же кымызбек келип, ошол мен сени сүйүп калдым, алтыным деп жанагы белегин алып келсе, сен эмне аласың? Четке кагасыңбы? Жок, ал деген мисалы именно ошол эле майрамда белек берген туура эмес деп ойлойм. Мисалы аны деген любой белекти күндө алып келе берсе, хадия кылып ала берсе болот да. Мен мисалы именно ошол майрамдын атынан эмес, мисалы ошо махабатын билдирип аткан атынан алып коюшум деле мүмкүн да. Билдирип аткан атынан махабатын. Сен аны жакшы көрбөсүңчү? Жакшы көрбөсөм түшүндүрүп айтам да. Чумо келип сага бир эме берет да мындай. Мен групп айтпайм да, мен түшүндүрүп айтам да. Ошол баягы алып коем деп атпайсың, балким ошол алып коюп, алып койгондон кийин ошол бала мындай көңүлдөнүп, балким тигил мени жакшы көрөт экен деп калып, мындай көңүлдөнүп, үмүттөнүп калбайбы? Мага жакшы алып коем да. Сага өзү кандай белектер жагат? Билбейм. Мисалы мен сүйгөн адамыма любой эле белек алсам жагат. Любой эле. Ошол сүйгөн адам барбы азыр? Жок. Жокпу? Анда урматтуу жаштар, бир кол чаап коебуз, ушундай. Рахмат. Менин оюмча нарынын кыздары эч кимди сүйбөйт. Эч ким менен жүрбөйт. Жигиттер да баары түз жүрөт. Эч ким психология окубайт, баары эле физиологияларды окуйт. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен нарында сүйүү майрамдабайт деген нерсе сөзгө мен кошулбайм. Себеп дегенде 5 кол тең эмес. Баарыбыз мына уш жерде отургандарыбыз биз майрамдабасак, башка сыртка 14 февраль болгон күнү майрамдабайм деген адамдар дагы чыгып майрамдашы мүмкүн. Бул майрам
негизи майрам деп бир күн эле 14 февраль майрам, анан сүйүп күйүп деген нерсе чындыгында ушунда болуп келе жатат. Бул негизинен маселеңиздер жакшы экен. Бул жөн жерден чыккан жок да. Ошол себептен мен айткым келет. Сүйүү бар, сүйүү болсун демекчимин. Себеп дегенде баарыбыз адамзаты сүйүүдөн жаралганбыз да. Сүйүү болсун, бирок чегим менен болсун да. Кээ бир жаштар чеги мисал үчүн барып сүйүшүп, күйүшүп, анан эртеси аборт, анан бүрсү күнү өлүм менен аяктабашы керек да сүйүү дегенчи. Нарын дарыясына секирбей эле сүйүш. Ооба. Ооба. Абортко жеткенче болот, Жок, абортко жеткенче эмес, анчалык ашык нерселердин кереги жок да. Аборт кылган деле адам өлтүрүү, өзүн өлтүрүү деле чоң күнөө да. Сиздин сүйгөнүңүз барбы? Бар. Канча болду сүйлөшүп жүргөнүңүзгө? Ушул эми 14-түндө кандай пландаштырып атасыздар? Балки мындай бир жөн эле барып кафеге барып чай ичип, жакшынакай болуп белекти берип же алып кетип калса болот да, туурабы? Жок, мен бул майрамды майрамдабайм. Эң биринчи сүйлөшкөндө эле мен айткам, бул майрамды майрамдабай. Себеп дегенде, эгер сен мени сүйсөң, ар бир күнүбүз сүйүү майрамы деп айткам. Ошо? Жигит нарын делеби? Ооба. Саламатсыздарбы? Муногу 14 февраль дегенге мен каршымын негизинен. Анткени bundan 269 жылы Рим империясы өзүнүн аскерин күчүн сактап калыш үчүн аскерлерди аялдарга үйлөнбөөгө жана аялдарды турмушка чыкпоого тыюу салган. Ошондо Валентин деген поп падышанын буйругуна каршы чыгат дагы нике кыйып коет. Ошол күн муногу 14 февралга туура келет. Ошол күнү падыша өлтүрсүн деген буйрук берет дагы. Аны Валентинди өлтүргөндө адамдар бул сүйүүнүн курманды болду деп сүйүүнү, өлүмдү сүйүү менен жеңелдеп сүйүү менен майрамдап калышкан. Бул майрамга негизинен каршыбыз. Ошол азыр ушул силерде биз алган маалыматка таянсак 6 жаштан баштап 60 жашка чейин ушул майрамды майрамдашат дейт. Ушул чынбы? Ага, ишенбейсиз? Жок, чын эмес. Чын эмеспи? Анткени көпчүлүгү майрамдабайт, кээ бирлер. 5 кол тең эмес дейт, кээ бирлер майрамдайт. Билбегендер. Билбеген адам уу ичет деп атпайбы? Билбегендер 14 февралдын уусун ичип, анан эртеси күнү Нарын дарыясынан өзүн чыстап атышат. Мен буга каршымын негизи. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Жок. Келечекте ошол колуктуңуз кантан да баары эле нарынга тыштай берет да өзүн. Башка жака тышташы мүмкүн. Машинанын алдына тышташы мүмкүн да. Ошо 14 февраль туура эмес өткөндүктөн таштайт эми. Таштайбы? Айыл көп таштайбы? Эми адашкандар таштайт. Балдар таштайбы же кыздар таштайбы? Майрамдагандар Балдар таштайбы же кыздар таштайбы? кимден келсе таштайт ошонусу. Мен кыздарды го түшүнөм. Мен алданып калдым деп позор болдум деп ташташы мүмкүн да. Балдар эмне дешет? Позор эле болот да. Балдар эмес, көпчүлүгү кыздар учурашат буга. Кыздарбы, жарма күндөрбү? Жакшы. Азамат. Мен оюмча вот 14 февралды майрамдабай эле коюш керек. Себеби ушул күнү көбүнчө кырсыктар ушул күнү болуп атат. Кыз айткандай, ар бир адам эгер бири-бирин сүйсө, ошол күнү каждый встречасы ал үчүн майрам болот да. Вот эгер сиз айтып атасыз, вот кыз бала киши эмне үчүн өлөт депчи. Например, сүйгөн адамына белек алып берсе, анысын албай коюшу мүмкүн да. Ошол себептен өзүнө өзү кол салышы мүмкүн. Мисалы, кээ бир жаштар ошол жана жүрөкчү келбей калса, ошол өлүп атат да. Ушул туурабы же туура эмеспи? Мен ойлойм, бул туура эмес депчи. Анткени жашоо деген эме менен, белек менен турулбайт да. Ал деген өзүнүн жүрөгүндө турган сезимдери менен куралат деп ойлойм. Сезимдер менен. Кээ бирлер мактанып атат, мага 18 келди, бирөөсү 36 келди депчи. Мен аябай ошол өтө супер сулуу окшойм депчи. Анан кээ бирлер ушул келбей калса арданып барып азынып өлүп атат да. Же болбосо балдар деле ушуну эми биз ушул маселе туурабы же туура эмеспи? Мына азыр айтып өтпөдү айрым кыздар, баягы биз эми 100% түшүнөм. Келечекте мени алат дейт да. Анан сизде да ушу келечекте ушундай кандай пландарыңыз бар? Кантип турмушка чыккыңыз келет? Же ошо 14-түндө эртең сизди бирөө сүйдүм келип калса, эмне кыласыз? Белегин көтөрүп алып.
Анысына жообум жок. Бирок Аллахтын буйругу менен мен өзүмдүн келечекте жубайым, жолдошумду жакшы адам деп элестетем да. Аллахтын буйругу менен балким ал качан келет, бүгүн келеби, эртең келеби мага баары бир, бирок келечекте ыймандуу жакшы адамдардан болсо экен деп тилейм. Рахмат. Тилекти кабыл кылсын. Мен агайдын сөзүнө каршымын да, жана сиз айта кетпедиңизби, азыркы кыздардын мээси иштебей калыптыр депчи. Эмне үчүн 14-февралга чейин эле кыздардын башы иштебей калып атат? Анткени деген бул неге балдардан деле зависит этет да. Агай, ушу сиздин сөзүңүзгө каршымын да. Анткени кыздардын мээси иштебей калып атса, аны эмне балдар ойлонбошу керекпи бул нерсеничи? Ушуну айтсаңыз, неге кыздардыкы башы иштебей калат? Силер жүр десе эле бара бересиңерби? Жок, азыр дегенчи агай 5 жыл эмес, азыр деген. Мейиз иштегенде мынтип ойлонот да. Бул эмнеге чакырды? Максаты эмне? Ал жерде караңгыда эмне кылам? Ооба, туура айтасыз. Ойлонушат, анан иштебей жатты менин каршы. Ооба, туура айтасыз. Азыр 5 кол тең эмес. Ошо бир кызга эле, мисалы, азыр муакта отурган бардык кыздарга эле ошентип койсо эч ким кете бербейт да, антипчи. Ал может эми башы иштебегендир, эми бирок азыр деген көпчүлүк сиз деген муакта кыздардын баарына тийип атат да ал сөзчү. Аны деген ойлонуп кылыш керек негизичи. Аны негизи сиздин айтканыңызга мен каршымын. Бирок 14-февралында мен өтүшүнө каршымын. Анткени ал майрам эми кыргыздарга анан мусулманчылыкта ал негизи туура эмес эле майрам. Ансыз деле күнүңдү өткөрсөң болот. Негизи 14-февралга мен каршымын. Мындай да, мен суроомда, мисалы, Жок, негизи сүйүү күнүнө мен каршымын. мен мисалы мындай анда сүйүү жок эле сүйө берсе болобу? Сүйүү күнү жок эле сүйө берсе болот экен, албетте. Канча жигит сүйө берсе болот? Азыр кээ бир кыздардын 5 жигити бар экен, кээ бир балдардын 7 кызы бар экен. Болобу ушундай? Эми адам деген өзүнө Соткалардын баары толтурайт го ичинде жигиттер. Коля, Вася да эмне. ал деген адамдын өзүнө көз каранды да. Мисалы, адам деген туруктуу болуш керек. Мисалы, бир эле баланын канча кызы болсо, канча сүйлөшкөн кызы болсо, анын деген келечекте ошол кыздын деген баланын өзүнүн сестренкалары бар да. Анан карындаштары бар. Ошолордун келечегин ойлош керек. Анткени азыркы ошо балдар дагы кыздар да ойлош керек. Ошол келечектеги карындашымдын жашоодогу жолу кандай болот деп ойлош керек. Ошону карындаштарына салыштырыш керек да. Сиздин оюңузча ошондой ойлонгон балдар, кыздар барбы азыр? Канча пайыз деп ойлойсуз? Бир деги эле мындай сиздин окуу жайыңызда же группалаштарыңыз? Мен группалаштарым баары эле ошондой деп ойлойм. Канча пайыз? 100%? 100% болсо башка. Саламатсыздарбы? Бул ушул айтылып аткан тема боюнча жакшы талкуу болуп атат да. Бул жерде мен айта кетчү нерсем, бул нерсеге мен да каршымын да. Анткени эмне үчүн каршымын? Мен анткени карындаштарым жаман жолго өтүп кетпеш үчүн каршымын да. Анткени мен бул жөнүндө бир окуяны даана так далил менен уккам. Ушундай бир бала, карындашы бар баланын баягы сүйлөшкөн кызы менен жүрүп, ошол кызы менен бир күн түнүн өткөрүп коюптур, эртесинде досторуна келип мактанат да. Мен ушундай сон күн өткөрдүм депчи. Жанындагы достор айтат, мен ушундай бир жакшы адамга, бир адамдарга жакшылык кылдым деп мактанса, жанындагы берки достору менен чогулуп жаман жагын айтышат дагы, өздөрү мактанышат да. Эртеси күнүгө келип дагы балдар менен чогулушкыл отурган кезинде баягы бир баласы айтып калат, дос баласычы. Мен ушундай бир татынакай кыз менен ушундай бир сонун күн өткөрдүм депчи. Ошол нерсе бала айтып отуруп келип бардык маалыматты укканда өзүнүн карындашы болуп чыгат да ошондочу. Мен ошол нерсеге каршымын да, бул 14-февралгачы. Ошондой нерселер көп болбош үчүн бул майрамды жок кылыш керек да. Бул чет элдиктердин майрамы болуп эсептелинет да. Негизи бул Кыргызстанда жана мусулманчылыктарда бул майрам туура эмес деп эсептелинет. Анткени эмне үчүн биз жараткандын сүйүүсү, мээрими деп бир күндү далилдеп ошол нерсеге баягы иштеп иш алып барбайбыз да. Жараткан бизге ушундай мээрим берди, сүйүү берди, ата-энени берди депчи. Эмне үчүн чет өлкөнүн каякта бир болбогон сүйүүсү жана жаштардын сүйүүсү де ушул бир майрамды баягы аябай бир маанилүү күн кылып элестетип алабыз да. Бул нерсе мен айтып нерсем, бул нерсе туура эмес да биз үчүнчү. Анан сөзүңүзгө аралжа сиз жана жерде бир кыздарды дагы келесо деп айттыңыз да. Бирок бул жерде баягы балдар деле келесо да. Эки тараптан келесо да. Анткени адамдын өзүнүн напсисин тыя албаганын себебинен адам өзүнө келесо болуп атат да. Ошонун көп нерсени ойлонуш керек. Адам эмне кылып атам депчи.
биринчиде өзүн ойлош керек да. Чыңгыз Айтматовдун айткан деле сөзү бар го. Канткени адамга эң кыйын күн сайын адам болуу дегенчи. Бул жашоодо өзүңө адам болсоң, келечекте ата-энеңе адам болуп бере аласың. Сен ата-энеңди багаласың. Болочок жубайыңа болочок жолдош болуп бере аласың да. Адамдын өзүнөн зависит этет да. Бул бардык нерсенин баарычы. Бирок Чыңгыз Айтматов бардыгы эмесин поэмасынын баары эле эмесин чыгармасынын баары эле сүйүү го. Мына Жамиля мисалы бир чолок казак сүйүп калды. Алиман бирөөдөн боюна бүтүп алды. Ильяс жолдон дагы бирөө сүйүп калды. Аты да сүйүү, төз да сүйүү, бүт баары сүйүү, карышкыр да сүйүү. Баягы мен айтып аткан нерсем баягы сүйүү бар да, бирокчу. Бирок биз чет жактагы нерсени албайлы да өзүбүзгөчү. Сүйүү болот, ар бир нерсе. Ата-энеге болгон сүйүү болот, балага болгон сүйүү болот, мекенге болгон сүйүү болот. Бул не ар бир нерсе сүйүү болот. Эмнеге именно 14 февралда сүйүшкөндөр күнүн белгилегенде именно караңгыда ошондой эле хата гостиницага барыш керек. Эмне үчүн? Мисалы, балдардын же кыздардын 100% эле баардык ошентишпейт. Мисалы, мен көргөм, майрамдагандарды билем. Мисалы, нормально эле күндүз эле бири-бири менен эле куттукташып, берши белегин берип, жылуу сөзүн арнап эле кантип. Мисалы, ал бул нерсе 14 февралда майрамда бул ата-энеге да байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, кечинде кызын чыгарбай үйүндө нормально отургузуп койсун. Күндүз жигитин айтсын, мен кечинде чыга албайм, ата-энем жибербейт, күндүз эле десе. Бул жерде мисалы, ушинтип эгерде ата-энеси айтса, ал кыз дагы, бала дагы оң жолдо болот деп ойлойм да. Бирок мен өзүм негизи оюмча 14 февралды негизи именно 14 эмес, башка күнү деле. Мисалы, биринчи таанышкан күнүн, биринчи бирине сөз айтып сүйүүлөрүн билдирген күнүн, ушул күндөрдү белгилеп койсо болот да, именно 14 эмес. Мен оюмча. Мисалы, даталуу күн болуп калат да алай. Бирине даталуу күн, мисалы, Кудайым бизди ушул күнү кошкон, же ушул күнү биз бири-бирибизге сүйүүбүздү арнаганбыз деп ошол күндү белгилеп алышса болот, именно 14 эмес да. Анан мурунку биздин баягы жеңелер да ушул немеге себепкер болгон экен да, 2 жашты үйлөнгөн. Жана юбилейге жетпей калсачы. Мисалы, мында да кече бир мугалим айтты, 6 жыл дос болуп жүрүп анан үйлөнгөнбүз дейт да. 3 жылдан кийин эле үйлөнүп элек деле никеден мурда талак берип койсочу. Ал өкөн мисалы биринчи эле таанышат жакшы, анан мисалы өкөн биринин пикир келишпестик болсо, бирөөнү түшүнө алышпаса анда кетишсин. Эгер чыныгы сүйүү болсо деген ойду айтып атам да, мисалы 14-үндө деген мындай сөз бар го, сен мени сүйсөң ушундай кыл, мен сен мени үмүтсен мындай кыл депчи. Ага жеткирбей эле ошентсе болот да. Мисалы 14-төн кийин таанышып калып, анан жыл айланбай калып, кайра 14-үндө эле майрамдай калышы мүмкүн да. Балким ошол баягы мындай сезимдер билдирип, анан ушу 2 жаштын тормузу кармабай, анан аңга түшүп кетпейби? Тормузда любой убакытта карматып койсо болот да. Болот. Ал мисалы Жана нарынга секиргендердин тормузу кармабай калганда. Кандай дейсиз? Нарынга секиргендердин тормузу иштебей калганда. Ал билбейм, тормузу кармайбы. Мисалы мен көргөндөр тормузу кармагандарын Кыргызстанда 12 миң аборт болот экен да. 19 жашка чейин кыздардын 12ден 19га чейин 12 миң аборт жылына. Булардын тормузу иштебей калган, баарынын тормузу жешилип калган. Булар эмне кылып жүргөн анда? Алардын ою болушу мүмкүн да, мисалы сүйүүдө, мисалы сүйүп, мисалы чындап эле жакшы көрүп сүйүшү мүмкүн, анан бирөө ою башка жакта болушу мүмкүн. Сен каяктан билесиң? Мисалы лапшаны иле берет, сен ойлойсуң, ичине сүйө берет экен деп туруп. Сен каяктан билесиң? Ичин жүрөгүн танып текшересиң. Электрокардиограммада жок деп. Мисалы мен кулагыма лапшаны иле берет, анан кечинде чыгалы деп деле иле берсем, мен илдире бермек белем. Жанагы кечте чыгып кеткен кыздардыкычы, аларга кантип мындай же эки жаны илип салганбы же кандай? Алар мисалы билбейм, андай кыздардын чын эле мисалы өзү, мисалы мени сүйөт, сен мени сүйсөң, сен мени сүйсөң кечинде чык десе, сен мени сүйсөң анда күндүз жолук десе болот да. Университеттен эле же мектептен эле? Мисалы өзүнөн улуу бала менен сүйлөшүш мүмкүн, мектепте, университетте окуган, же мисалы өзүсүн эле чөйрөнө алчы, же мисалы өзүнүн айылынан болушу мүмкүн. Мисалы мен баланча убакытта бошойм, ушул убакта гана бошой алам, ушул убакта эле жолуга алам десе болот да. Мисалы ал билбейм мен кандай болушу. Кандай кылып жол мындай жолугасыңар? Мен жолукпайм, жашайм. Ошо мындай жолугуп, канча убакытта үйлөндүңөр же чыктыңар?
биз негизи свадьбада эле таанышканбыз. Канча күн же канча саат? Канча саат эмес, свадьбада таанышканбыз кантип элечи тойдо. Анан тойдо таанышып, мындай таанышып эле болуп жүрүп сүйлөшүп мындай эле кете эле да. Бирок кыз жигит болуп сүйлөшкөн эмеспиз, анан 1 жылдан кийин анан турмушка курганбыз да. 1 жылдан кийин турмушка чыктыңар, э? Ошол как раз ошо свадьба болгондо 1 жума калганда турмуш курдук. Ушундай деле болуп турмушка чыгып бактылуу талайлуу болгондор бар да, туурабы? Анан бул дагы жакшы нерсе. Самолетте эле дайыма эле кулай бербейт да. Самолетке деле кулайт да. Бекерден айтылган эмес да, 5 кол тең эмес да. Баардыгы эле бири-бирин алдап эле аябай болуп кеткен эмес. Бири-бирин мисалы аябай лапша илишип атып эле жакшы көрүп, чындап жакшы көрүп калыш да мүмкүн да. Жашоо турмуш мисалы бир эле нукта, бир эле линияда кете бербейт да. Мисалы чын эле бир бала кызды алдайын деши мүмкүн, алдап атып эле тигиз менен жакшы эле сүйлөшүп атып эле алдап. Бир күн өзү кантип ошол кызга берилип, чындап сүйүп, чын жүрөгүмө сүйүп калышы мүмкүн да. Сиздин оюңузда ушул 14-үндө биздин кыздар же балдар мындай туура эмес максатта бир мындай жанагы кезигүү же болбосо бир жолугууларды кылып бир башка максатта ушундай болушу мүмкүнбү? Негизи мен алган маалыматыма караганда ошондой экен да, негизичи ошондой бар экен да, бирок менин айлана чөйрөмдө андай жок. Мисалы мында мына майрам бир эле бул эмес. Ден студента, Ден Валентина, 8 март, 23 февраль. Бунун бүт баары эркек менен аялдын ортосунда бир нерсе кылыш үчүн уюштурулган нерселер болот да. Анан чогулганда обязательно 10 жигит болсо 10 кызды чакырат. Анан аерден ичет. Анан музыка коет. Анан баш айланат, тура. Анан дальше хуже да. Мисалычы Анан жөн эле барып алып эле лимонад ичип эле, анан кийин алыстан сүйлөшүп эле, экөө мындай эки столдун ар жагынан. Анан кетип калабы? Ал айлана чөйрөсүндөгү балдарга жана кыздарга мисалы мен группамда жалаң кыздар окуйбуз. Ал мисалы 17-нде эле кыздар өзүбүз майрамдайбыз, группабызда да. Балдар жок эле? Балдар жок. Даже Балдар келсе деле кошпойсуңар. келбейт деле бизге балдар, эмне кереги бар? Жок, өзүбүз мисалы биздин жеке студенттердин майрамы болсо башкаларды кошуп алып эмне кылабыз? Биз өзүбүз группалаштар болуп атабызбы? Группалаштар биргеликте ошол күндү эсте каларлык болуп, мисалы 4 эле жыл окуйбуз бирге. 4 жылдай 4 эле жолу студенттер күнү тозобуз турабы? Анан мисалы биз мисалы 2 курста окуйм, 2 жыл болду, 2 жылдан тең чогуу эле өзүбүз эле. Силер өзүңөр эле кыздар эмет отуруп анан кийин нарынга эмне секирип атасыңар? Канайча эмне жылдар? Өзүңөр эле отурат кыздар, кыздар эле отурат кыздар, балдар өзү балдар менен отурат, анан кийин нарынга эмне секирип атасыңар? Нарынга Нарын дарыясына дейт да. Сууга. Билбейт экен алар. Мисалы мен лимонад ичип алып эле секирип атасыңар? Биз мен өзүмдүн жеке өзүмдүн айлана чөйрөмдү айтып бердим да. Мисалы мен жалпы баары мисалы мен айлана чөйрөмдө жалаң кыздарбыз, жалаң кыздар ошол өзүбүз эле майрамдайбыз. Мисалы бизге башкалардын эмне кереги бар? Антивирус программасы коюлган жакшынакай, жакшы. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен бул 14 февралга каршымын, бирок ар бир адам бул 14 февралды өзүнчө бир кабыл алышат да. Ортодо мисалы биз билбейбиз да, ортодо башкалар деле сүйүшкөндөр бар. Алар өзлөрүн ошо 14 февралды ыйык көрүшөт, может ортосундагы мамилени мындай жакшыртуу үчүн да. Ошол күнү таанышып же мындай жолугуп калса, мындай сүйүүсү бекем болот деген максатта, э? Эми аларга ошо 14 февралды ошо биз экөөбүз үчүн кандайдыр бир экөөбүзгө бири-бирибиздин сезимибизди айтып, ошол немеде кандай себеп күн дейт турбайбы? Эми биз эми ушу Валентин күнүн жоюп деле койсо болушу мүмкүн да, негизичи жоюш керек да. Кимдер жоюш керек? Эми бул жаштар жоюш керек. Көбүнчөсүн биз ошо жаштар көбүнчөсүн бизден таасирин этет да. Бул Валентин күнүн жоюп туруп эле могу Курман айт, жанагындай Нооруз айт, ошол майрамдарды наоборот көп майрамдаса, көп ошондой немелерди көп алса, ошого бир мындай элдин дагы немеси ошого тартылат да. Мисалы эми жаштар, жалаң эле жаштар ошо сүйгүнүнө дебеш керек да, күнөөлөбөш керек да, кыздын болобу, бала болобу. Бул ар кандай азыр эми убакта биздин нарында эми ар кандай эмелер, окуялар болуп атат жаман. Кызганычтын артынан өзүнүн аялын өртөп, плюс өзүн кошо өртөп атат да, бул жерденчи. Ошол кызганыч эми жанында бир адам чогуу иштешкен эркек адам болсо, андан кызганып ошондон өртөп атат да, бунучу. Ошон үчүн бул сүйгүнүн мындай кандай десем, жоюп, ошо жаштарга ушундай көп мамиле мындай кандай десем, маалыматтарды көп беришибиз керек болот да, негизичи. Ошол маалыматтарды берсек, ошо жаштар ошондон үлгү алып,
ошондой кой кийин ошо болбойт турбайбы, муну мындай болуш керек. Эми кызганычтын деле негизи бул жерден чеги болот да, негизи кызганычтан деле. Жанында иштеп аткан адамдан кызганыч эми бул болбойт да. Жана агайыбыз айтып кеткенде, кыздар эми келе болгондо ар бир кыздын өзүнүн башында өзүнүн эмеси болот да. Аң сезими болот да. Оюңуз боюнча жанында иштеп аткан кыздар эркектен болсун же башкадан болсун кызганбай койсо деле болот. Жок, эми кызганычтын чеги болот. Кызганчу жерден кызганыш керек да. Эми менин оюмча жумушта иштеп аткандан кийин ал дагы өзүнүн жумушунда ошондой адамдар менен иштешип атканда аялы да кызганып сен каякта жүрөсүң, монча болду саат келбейсиңби деген болбойт деп ойлойм да, менин оюмчачы. Келдиби, үйгө келсе жакшы мамиледе тосуп, кандай келдиң, жумуштарың жакшы болдубу, мындай кызганычын билдирбей, мындай кызганып атса дагы ошону билдирбей, мындай жакшы сапаттары менен үлгү болуш керек да. 12-1 келсе деле жумушта деп коюш керек, туурабы? Жок, эми андайга келгенде убагы эме келгенде сурайсың да, мынча болду, эмнеге мындай кечиктиң? Ошо угуш керек, аны айтыш керек, бири-биринин немесин түшүнүп ошо мындай айтышынын калыш керек да. Кыздар, бизде өтө көп болуп атат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер нарындын жаштарынын үнүн угуп жатасыздар. Мен сизге айтат элем, бул жакта сиз кыздарга шек келтирип койдуңуз да, мен да кызмын, мага да шек келди да негизичи. Сиз деген биякта биз деген 40 кыз отурсак, 40-ыбызды характерибизди билбейсиз да. Анан туруп бул жеңил ойлуу, же болбосо бул келесоо деп сиз айта албайсыз, анткени сиз бизди тааныбайсыз да. Ошон үчүн мисалы Кыргызстанда 2 миллион жаш болсо, ошо 2 миллиондун баары келесоо же кыздары бүт көкме деп сиз айта албайсыз да. Ошон үчүн ошо кыздардын жарымын же болсо 10% келесоо дешиңиз мүмкүн да. Ошо сөзүңүздү кайра алып коесузбу дегем да. Сенде канча процент? Нарында канча процент эми? Канча процент келесоо бар? Нарындабы? Мен нарындан... Мен айтып жүрөйүн да, нарында аз эле экен, мынча эле процент экен. Мен мисалы азыр нарындан... Мынча кыз эле барат экен түндө. Калгандары үйүндө отурат экен. Мен деген нарындан... Же калгандары кыздар эле өзүнчө эле отурат экен. Булар жигиттерме отурбайт экен. Мен нарындан кээ бир эле историяларды, кээ бир эле далили менен угуп калам, ошон үчүн 100дөн 0,5% деп эле айтып коймокмун да. Анан жана 14-үндө көбүнчө нерсе 14-үндө эле болот деп атпайсызбы? Мен ага да каршымын. Эмне үчүн 14-үндө болсо башка күндөрдө деле башка ситуацияларды деле угуп атабыз да. Ошо 14-ті тут ни при чем деп деле айтмакмын да, потому что 14-ті күнү мындай эле майрамдап койгондор деле бар, 14-ті күнү жаман ишке баргандар деле бар. Бирок 14-төн башка күндөрү деле болуп атпайбы андай историялар? Сиз айткан пайызда болбой эле койсун, Кыргызстаныбызда болбой эле койсун. Бу жерде мындай да 14-ті деп туруп анан кийин шылтоолойт да. Кызды алдаш үчүн жигиттер айтат да, бүгүн 14-ті болуп атат, элдин баары ушундай күндү белгилеп атат, жүрүп эле биз деле белгилеп койбойлубу деп туруп анан кийин гостиницаны дагы хаталарды заказ берет да. Ошон үчүн хаталардын баары гостиницанын баары заказный болот да. Алар ошол күндү атайын ошол күнгө жанагындай засада да жазалат да ошону. Повод кылып, Ооба. Саламатсызбы? Сиз башында айта кеттиңиз да, бул майрамдарды жоюш керек депчи, майрамдабаш керек деп. Эгерде бул майрамдарды майрамдабаш үчүн биздин мамлекет шариаттын негизинде жашаш керек да. Ал эми биздин мамлекет азыркы Кыргыз Республикасы бул светтик мамлекет болуп саналат да. Ал эми экинчи бул айткан сөзүм бул жаштар 14-үн баягы майрамдабайбы, бул ал баланын дагы кыздын дагы үй бүлөлүк тарбиясына байланыштуу да. Бала кичинекей кезинен ата-энесин көрүп чоңойот да. Ата-эне ошо балага өз үлгү болсо, анан бала да түшүнөт да, бул 14-чү майрам же башка майрам кандай туура эмес майрам экенчи. Эгер анан бул майрамды туура эмес экенин көрсөтүп ата-эне балага туура тарбия берсе, анда бул туура эмес майрам экен деп бала кезинен калыптанып, анан келечекте бул туура эмес майрам экен деп ана баягы майрамдабайт да. Анан бул жерден туруп эле резко жоюп салса болбойт да. Бардык нерсе бул үй бүлөдөн башталат да. Үй бүлөдө туура балага тарбия берилсе, бала түз багытка, түз жолдо жашайт деп ойлойм.